Хайрулло Мамасалиев Өзбекстандын Рыштан районундагы дыйкандардын бири. Ал өз колу менен өстүргөн мөмө жемиштерин жана Өзбекстанда өндүрүлгөн азык-түлүк продукцияларды ортомчуларсыз өзү алып келип, жарманкеде сатка койду. Mana shuni o'zimiz yetishtirgan mahsulotlarni olib kelib, hozirgi kunda Бул жарманкеге Өзбекстандын Рыштан районунда өстүрүлгөн өрүк, жүзүм жана башка мөмө жемиштерди, ошондой эле Рыштан районунда өндүрүлгөн башка азык-түлүктөрдөн да аз-аздан алып келдик. Бүгүнкү жарманкеде жергиликтүү ишкерлер менен келишим түзүүгө даярбыз. bularda mana o'riklarimiz bor, uzumlarimiz bor, ko'katlarimiz bor. Жарманкеге жергиликтүү дыйкан фермерлер жана ишкерлер Баткен облусунун аймагында өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү алып келишкен. Алардын бири Адалат Айтбаева Достук айылынын башчысы. Ал чек арадагы айылды башкаруу менен дыйканчылыкта кылып, күнөсканада бадырың өстүрөт. Анын айтымында 1 жыл мурун чек арадагы окуяда күлгө айланган айыл бүгүн калыбына келип, атүгүл дыйкандар түшүмүн да жыйнап алышкан. Ошого карабастан биз ушул теплицаларды да кайта элдер барып, аз да болсо дагы ушул теплицаларды кайтадан өндүрүп, ишке киргизип, кайтадан жашообузду улантып жатат да азыркы учурда ушу биздин элдерибиз. Азыр мына көрүп турганыңыздардай ушул бадырыңдар өндүрүлүп теплицаларда базарга чыгып жатат. Алды чыкты. Биринчи теплица, экинчи теплица Кудай кааласа жакында чыгат. Жарманкени уюштурган Баткен районунун акими билдиргендей, иш чаранын максаты дыйкан фермерлерди, ишкерлерди колдоо жана алардын кызматташуусуна шарт түзүү менен элди арзан жана сапаттуу азык-түлүк менен камсыздоо. Буга чейин эки өлкөнүн президенттери урматтуу Садыр Нуркожоевич жана урматтуу Шавкат Мирамоновичтердин эки тараптуу кызматташууну жакшы жолго коюу боюнча бизге берген тапшырмалардын алкагында жана ошо эки өлкөнүн байланышын чыңдоо боюнча атайын жол карта бар. Ошол жол картанын алкагында ушундай жакшынакай иш чара уюштурулуп өткөрүлүп атат. Аймактын агрардык тармагын өнүктүрүүгө багытталган бул иш чаралар Баткен жана Фергана облусунун айыл чарба жаатында кызматташуусу үчүн эң пайдалуу аянтча болот. Ишкерлер да өндүрүштүк жааттагы кызматташууга көңүл бурат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.